Тилекке каршы мен айтышым керек, бүгүнкү баягы 9-уна дагы 2 күндө кошулду. Бүгүн деле айттым, 7 киши кошулду. Жалпы медициналык кызматкерлердин бул коронавируска чалдыкканы 19 болду. Булардын клиникалык симптомдору жок. Мындай айтканда жөн эле мындайча айтканда козгогушуна табылган. Алардын баары бүгүнкүдө ошол жугуштуу оорулардын бөлүмдөрүнө жайгашып жаткырышты. Антивирустук препараттарды алып атышат. Андан тышкары жанагы бүгүнкү күндө атайын эсептеп чыгып, бизден өкмөттөн бөлүнгөн акчадан биринчи эмеде жанагы эпидфонддон бөлүнгөн кошумча айлык маянаны бергенбиз аванс катары. Мына азыр март айындагын беребиз. Анан апрель айын эсептеп туруп 132 миллион сом эсептедик. Азыр орточо эсеп менен врачтарга 45 миң, жанагы жугуштуу ооруларды жаткан жерлерге 45 миң врачтарга, 43 миң сестраларга, 40 миң 1 миң терегинде жанагы эмдешип атканда младший медперсоналдарга. Андан тышкары экинчи группа булар жанагы эпидемиологический бригада деп коет, очокто иштегендер, андан кийин обсервация иштегендер, андан кийин жана СКПда иштегендер. Бүгүнкү күндө баарын эсептеп, бүгүн тилекке каршы банктар, коммерческий банктар иштебейт экен, эртеңден баштап акчаны которо баштайбыз. Ал эми айлык маянаны февраль, март айларын баарын толугу менен алышты. Ал эми кошумча айлыкты болсо бүгүн карап жатабыз. Бүгүн эртеңден баштап уже төлөй баштайбыз.